Birinci сөйлөшүүнүн эрежеси. Birinci силер не кыласыңар? Birinci түшүн эреже. Birinci түшүн. Birinci sen аны түшүн. Анан ал сени түшүнсүн. Ал сени түшүнсүн. Ал сени түшүнсүн. Мисал үчүн карагыла. Куранда да бир аят келип атат. Туурабы? Куранда астагфиру билlah ва иза куриа ал-Кур'ану фастами'у илейхи. Ва иза куриа алейкум ал-Кур'ану фастами'у илейхи лааллакум турха. Жөн эле алейкум деген жок экен. Алейкум деген жок экен. Карагыла. Ким кодор алат? Араңарда котора турган барбы? Которуп койчу. Ва иза. Жана эгерде курия окулса ал-Кур'ану Кур'ан эгерде Кур'ан окулса фастамиу укула лаху ага аны укула ага кулак лааллакум балким ойлонорсуң. Турхам. Ырайымга бөлөнөрсүңөр. Ырайымга алынарсыңар. Карагыла. Ушул жерде бизге угуу жөнүндө айтып атат. Түшүнүү жөнүндө айтып атат Кудай Таала. Эгерде Кур'ан окулса фастамиу. Самиа деген бар. Самиа десе бул жөн эле угуу. Истамаа десе бул кулак төшөө. Түшүнөрү? Кулак төшөө. Кулак төшөө деген сөзү эми кыргызчасын эметип көрсүңөр. Төшөө деген эмне дегени? Кулак жайуу. Мисалы үчүн ушул жерге силер кулагыңарды төшөп койгон болсоңор, бүт бардыгын түшүнүп кетесиңер да. Туурабы? Кээ бирөөлөр угат, кээ бирөөлөр кулак төшөйт. Демек кулак төшөгүлө деп атат. Бирөө менен сүйлөшкөндө жигиттер 5 нерсеге көңүл бурабыз. Канча нерсе? 5 эреже. Бирөөнү мындай. Бүгүнкү күндө адамдар өкөң кесең, өкөң. Өкөң кесең. Адамдар бүгүнкү күндө мындай да, мындай. Өкөң туруп сүйлөшүп атат да, өкөөчү. Жөн эле сүйлөшүп. Сен бир сүйлөп койсоң, кандай десе доктор. Бул угат, угуп атат. Эмне үчүн угуп атат? Бул жооп берейин деп угуп атат. Түшүнөрү? Бул түшүнөйүн деп уккан жок. Адамдар бүгүнкү күндө ушундайбыз. Түшүнөрү? Бул түшүнөйүн деп уккан жок. Түшүнөйүн деп уккан жок. Бул жооп берейин деп угуп атат. Көп нерседен мына. Эгерде силер шарт бул жерде, карагыла. Фастамиу уккула. Ага кулак төшөгүлө. Лааллакум. Ошондо эмне болот экенсиңер? Ырайымга алынарсыңар. Көрүңүз, угууну айтып атат. Угууну. Демек өкөө не? Бат-баттан сүйлөсө бул жөн эле даярданып турат да, өзүнүкүн даярдап, иштен даярдап турат. Кайра бунун бетине чабайын депчи. Бүгүнкү күндө адамдар ушундайбыз. Укпайбыз. Жүрөктөн укпайбыз. Кулак төшөбөйбүз. Түшүнүңөрбү? Бул проблема. Отура берсеңер болот. Бул экөө сүйлөшүп атса ушундай кылат. Демек, биринчи эреже карагыла. Биринчи эреже бирөө менен сүйлөшүп атканда, же болбосо ушундай жерде отурганда, мен сиз менен сүйлөшүп аткан болсом, биринчи алаксытуучу нерселерден алыс болуш. Алаксытуучу факторлордон. Алаксытуучу факторлорду алып салыш керек. Түшүнөрү? Алаксытуучу мисалы үчүн эмне? Телефон. Бирөө менен сүйлөшүп атат. Деп. Түшүнөр? Биринчиден өтө илимдүү адамдар менен сүйлөшкүлө. Экинчиден сүйлөшүп атканда ушул нерселерге көңүл бургула. Кагаз, ар кандай алаксыта турган нерселерден алыш болуш керек. Биринчиси эмне кылат экенбиз жигиттер? Алаксытуучу нерселерден алыс болобуз сүйлөшүп атканда. Ал эми экинчиси болсо алдын ала. Экинчиси алдын ала эмнени каалайсың? Эмнени каалайсың? Ошону белгилеп ал. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн уктуңар, ушундай бир агай келип бизге семинар өтөт экен. Темасы мындай экен деп, ошол нерседен эмнени каалайсың? Биз бүгүнкү күндө эмнени каалайсың? Ушул нерселерди силер не кылып калышыңар керек?
Ошол ортодо мен айтам да, мисалы үчүн, сага пайдалуу нерселерди айтып калышым мүмкүн. Ошондо сен өзүң алып калышың керек дароо. Өзүңө керектүүсүн, түшүнүңөрбү? Сүйлөшүүдөн эмнени каалайсың, ошону алабыз. Үчүнчүсү болсо, кээ бир маалыматтарды жаттап калгыла. Эмне кылат экенбиз? Мисал үчүн, маалыматтарды маалымат жаттоо. Мисал үчүн мен балким сүйлөп жатып, бир пайдалуу китептин атын айтып коем. Туурабы? Же балким сүйлөп жатып бир сонун мектептин атын айтып коем. Сен ошол жерде дароо жазып алышың керек болот да. Мына жерде мындай экен депчи. Сүйлөшкөндө мына жаттап калыш керек. Андан кийин төртүнчүсү сөзсүз суроо бериш керек. Түшүнүңөрбү? Сөзсүз суроо берет экенбиз. Сүйлөшүп атканда бирөө мененчи тактайбыз. Сен бул сөздү кандай максатта айттың? Деп тактайбыз. Бешинчиси болсо, ошонун бардыгын, бардыгын эсиңде сактап кал. Эсиңде сактап калышың керек да. Мисалы үчүн бүгүнкү сүйлөшүүнү. Эми кийинкисинде мында эмне кыласыңар? Анализ жасайсыңар. Демек, бирөө менен сүйлөшкөндө угуп жатканда канча нерсеге көңүл бурат экенбиз? 5 нерсеге. Биринчиси алаксуу, экинчиси алдын ала эмнени каалайбыз. Мына ушул нерселерди. Андан кийин маалымат жаттоо, андан кийин суроо беребиз, андан кийин эсте сактайбыз ушуну. Кийинкисинде дагы эмнелерди койсо болот деп ошентип эметебиз. Демек, мына Куранда келди, ва иза куриа ал-Кур'ану фастами'у лаху лааллакум турхамун. Эгерде бир жакшылап уккан болсок, мына эмне деди Кудай Таала? Райымга бөлөнөрсүңөр деди. Биз мисалы үчүн бүгүнкү күндө Куран окулуп атса, бардыгыбыз эле мисалы үчүн түшүнсөк, түшүнбөсөк бүгүнкү күндө туурабы? Арабча билбегендер бар да арабызда. Түшүнсөк, түшүнбөсөк бардыгыбыз унчукпай отуруп калабыз, туурабы? Жада калса митинг болгондо дагы эме болду го, жана Куран окулганда бардыгы отуруп калат. Мындан максат эмне? Сый урмат эмес. Дагы эмне? Макул. Биринчиси мели. Биринчи сый урмат эмес. Андан максат эмне? Куранды угуп парз болгончу. Куранды угуп парз, туура, мына парз, туура. Анан кийин биз эмне үчүн тынч отурабыз? Анткени мына фастамиу лааллакум турхамун. Аны түшүнүү биздин максатыбыз. Түшүнөрбү? Түшүнүү, жүрөктөн берилип угуу. Мына ошондо эметет экенбиз. Демек, угуп атканда алаксыткан факторлордон бардыгынан алыс болобуз.